иногда сулуулук жакшылыкка алып келбейт деп ойлойм. Мындай слишком качок болгон деле жакпайт. Противоположный пол жактан кыйынчылыктар болду жашоомдо. Өзүңүздү правильный аямын деп эсептейсизби? Жок. Байкеме жазды, жездеме жазды. Бирөө 16-да болгондо, бирөө ала качам деди. Ар кандай ситуациялар болду. Акчаны ким жакшы көрбөйт? Баарын бермекмин. Просто бир адамды мага берсе. Бүт баарын бермекмин. Гүл берип калышат, белек берип калышат, бирок азырынча ата-энем мага уруксат бербейт. Жалпы катталуучуларга салам айтабыз. Бүгүнкү берүүбүз Hype Time берүүсү. Конокто Сулуу көпчүлүктүн өзгөчө мырзалардын кызыгуусун арттырган Сулуу Бийкеч Мисс Кыргызстан 2021 Алтынай Ботаярова конокто. Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, баары жакшы. Келиңиз Алтынай, баарыбызга жаңылык кылып, кечээ жакында гана Аалам сулуусу сынагына катышаарыңызды айттыңыз. Ошол тууралуу кичине биздин көрүүчүлөргө айта кетсеңиз. Ооба, быйыл Мисс Вселенная 2022-жылдын катышуучусу болдум. Кудай буюрса, январда учуп барам. Даярдыктар кандай болуп атат? Акырындан деңгээл башка болуп жатат. Анткени мировой прям уровеньде биринчи жолу мындай сезилип жатат. Өзүңүздү кандай көрсөтөм деп атасыз? Ошол убакта Кыргызстандын атынан жалгыз сиз баратканыңыз бир өзгөчө аябай толкундоонун үстүндө болуп атсаңыз керек, э? Ооба, мен аякта өзүмдү эмес, жана Кыргызстанымды көргөзүшүм керек. Ошондуктан катуу даярданып жатам. Кыргыз элин колдойт деп ойлойм мени. Келиңиз Алтынай, бүгүнкү берүүбүз башта айтып өткөндөй эле Hype Time берүүсү. Сизге ыңгайсыз бир суроолор болушу мүмкүн. Жооп берүүгө даярсызбы? Даярмын. Сулуулук дүйнөнү сактайбы? Ооба, Кантип сактайт? Сулуулук ар кандай болот. Сулуу жан дүйнө болот, сулуу киши болот, сулуу природа болот. Ошондуктан ойлойм, ар кандай сулуулук болот. Өзүңүздү кандай сулуулардын катарына киргизесиз? Ар бир кыз өзгөчө сулуу. Анткени бирөөнүн вкусуна жагам, бирөөгө жакпайм. Ар кандай болот деп ойлойм. Азыркы кийип келген образыңыз канча сомго турду? Чын баасын билбейм. Буну мамам алып келип берген. Андай суроолор болот деп ойлогон эмесмин. Бир күндүк макияжыңыз, чач прическаңыз канча турат? Жөнөкөй күндөрү өзүм боеном. Праздниктер болсо Венера визаждан бекер эле боеном. Гардеробуңуздагы эң кымбат кийимиңиз канча сом турат? 2-3 миңдеги аралыкта болсо керек. Бул вечерний платьялар. Эң арзан кийимиңизчи? Футболка, билбейм, баасын 500-600 сом. Эң кымбат косметикаңыздын баасы? 6-7 миң болсо керек, крем эң кымбат. Мындай өзүм жөнөкөй эле косметика менен боеном. Негизи сулуу болуш үчүн кымбат косметика колдонуш керекпи? Жок, сулуу болуш үчүн уход керек. Обязательно кымбат косметикадан эмес, бул макияжды жууш керек, жакшылап тазалаш керек. Ошондо жакшы эле кожа болот деп ойлойм. Сулуу болуштун оор жактары, оорчулуктары? Ар кандай кишилер болот. Противоположный пол жактан кыйынчылыктар болду жашоомдо. Мисалы? Оочулуктогу Ар кандай посылкалар, байкеме жазды, жездеме жазды. Бирөө 16-да болгондо, бирөө ала качам деди. Ар кандай ситуациялар болду. Иногда сулуулук жакшылыкка алып келбейт деп ойлойм. Эл эмне дейт деп жашагандардын катарына киресизби? Эл эмне дейт дегенде, ооба, менде мындай 20% бар болсо керек. Анткени ата-энем буга үйрөткөн. Зависимо болуш үчүн.
элдердин мисалы үчүн жаман жазылган комментарийлерден, жаман сындардан депрессияга калган учуруңуз болду эле? Жок. Анткени мен айткандай эле бул диванный критиктер жөн эле отуруп жазыша берет. Бирок мага жакын тууганым келип айтса, ошондо мен билейм, туура эмес кылыптырмын дейм. Бирок башка бир жөнөкөй эле киши айтса, мен аны укпайм. 17 жашка чейин канча жигиттин жүрөгүн ооруттуңуз? Менде жигитим болгон эмес эч качан. Негизи эми ашык болгондор бар да. Ухажерлор дегендей. Ухажерлор менен деле анча деле сүйлөшпөйм. Гүл берип калышат, белек берип калышат, бирок азырынча ата энем мага уруксат бербейт. Эң кымбат болгон белегиңиз? Балдарданбы? Кандай белек алдыңыз ке? Гүл. Андан ашык нерсе ала элексиз? Жок. Качок мырзалар жагабы же болбосо капчыгы калың мырзалар? Баарына мера бар десем керек. Мындай слишком качок болгон деле жакпайт. Билбейм, мен биринчи акырында түшүндүм. Сулук мындай жан дүйнөсүнө карап калдым адамдын. Болочоктогу жигитиңизди же болбосо жолдошуңузду сүрөттөп бериңизчи. Кандай болушу керек эми? Биз кыялданабыз да кыз болгондон кийин. Бою узун менден. Акылдуу, мээримдүү, мени уважать эткен. Жөнөкөй адам. Баарына жөнөкөй болсо деп ойлойм. Кызматы барлар же болбосо атактуулар сүйүүсүн ардаган учуру болду эле? Жок, болгон эмес. Болгон эмес такыр. Кыздар счетту төлөш керекпи же балдарбы? Же ар ким өзүнүкүн төлөш керекпи? Ар ким өзүнүкүн төлөш керек деп ойлойм. Сиз ар дайым өзүңүздүкүн өзүңүз төлөп кетесиз? Ооба. Ата энем мага уруксат бербейт, башка бирөө төлөгөнү. Ата энем уруксат бербейт деп башынан баштап, маектин башынан баштап айтып атасыз. Үй бүлөдө тарбия катууракпы? Кандай десем, катуу эмес, просто уважение биринчи очередь. Анткени мен апамдан коркпойм, бирок уважать этем, кабатыр алынбасын деп айтам. Түнү чыкпайсың. Байкем бар. Байкем балдар менен сөйлөшкөнгө уруксат бербейт. Өзүңүздү правильныймын деп эсептейсизби? Жок. Эмнеге? Ар кандай учурлар болот. Мен айта албайм, мен прям супер прекрасная дочь деп айта албайм. Анткени мен характерим жаман, мен билем аны. Ошон үчүн даже айта албайм правильный деп. Болочокто кайненеңиз карды чыгып калса эмне кыласыз? Эми ар кандай болот да? Отдельный подход табам. Кайненемди сүйөм. Анткени күйөөмдү уважать этсем, анын апасын албетте уважать этем. Нужно принимать человека такой, какой он есть, наверное, да? И не знаю, я бы просто приняла. Я бы нашла подход. Айылга, турмушка чыгууга кандай көз караштасыз? Сүйсөм чыгам. Айылга. Ооба, баарына даярмын. Ийгиликке жеткен сайын достор көбөйбү же азаябы? Азаят. Жакын досторуңуз көппү? Жок. Жакын досторум анча деле көп эмес. 2 эле курбум бар. Балдар менен кыздардын ортосунда достукка ишенесизби? Жок, ишенбейм. Эмнеге? Анткени кызга жагат же эркекке жагат. Опыт менен ошого келдим. Мен ишене албайм. Эмнеңиз менен мактана аласыз? 17 жашта мен өзүмдүн койгон целиме жеттим деп айта алам. Ушу менен өзүмдү мактай алам. Жашооңуздагы эң жакшы комплимент?
тапкан комплиментиңиз? Эң Ата жагымдуу. энесинин сыймыгы. Эң жакын комплимент. Акыркы жолу аябай качан кубандыңыз? 2 ай мурун Эмне болуп? приглашение жөнөткөндө аябай кубандым. Алам Ооба. соосуна. Эң акыркы жолу качан кайгырып бир нерсеге ыйладыңыз? Жарым жыл жайында 30 июнда аябай ыйлагам. Анткени 3 жыл болду атамды 2 жыл болду атам жоготкондон кийин и 30-июнь мага аябай оор күн деп айта алам. 3 жыл болду атаңыз жоготконуңузга. 2. 2 жыл. Ооба. Атаңызга жакын белеңиз? Ооба, атамдын кызы болчумун. Азыр характеримде атамдын чырталары бар. Бул сыймыкка ата энем үчүн жеткем. Анткени атам ушул убакытка чейин мени колдоп келген ушул сферада. Ошон үчүн аябай ыраазымын. Мисс болгондо дагы көзүңүзгө жаш алгансыз. Ошондо ошол атам ошону көрсө деген нерсе болду? Болду. Биринчи орунда атам отурса эле деп ойлодум. Эмнеге мындай болуп калды? Жашоо аябай бир күнү сен барсың, экинчи күнү сен жоксуң экен. Аябай өзүмө ар кандай суроолорду бердим, бирок эмне болсо дагы бул тагдыр, ошону биз кабыл алышыбыз керек. Акчаны жакшы көрөсүзбү? Акчаны ким жакшы көрбөйт? Ну, бирок акыркы убакта түшүндүм, акча менен ден соолукту жана бакытты сатып албайсың деп. Акча менен убакытты, өткөргөн убакытты сатып албайт экенсиң. Жана памятиңде кандай моменттер бар, аны акча менен сатып албайсың. Баарын бермекмин, просто бир адамды мага берсе. Бүт баарын бермекмин. Ошондон кийин түшүндүм кеп акчада эмес экен. Мурун кандай сумка сатып алсам, эмне кийсем деп ойломокмун, бирок азыр андай деле ойлобойм. Ушул мындан 2 жыл мурун ошол атаңыздын каза болгон сизди мындай кандай десем, ошондон кийин жашоого олуттуу карап баштаган окшойсуз, э? Ооба, ошол убакта 40 күнгө чейин жакын курбум жана жакын досум таштап кетишти. Ошондон кийин аябай күчтүү мындай адам болдум деп ойлойм. Жан дүйнө күчтүү болду деп ойлойм. Рахмат Алтынай, чоң ишиңизге мындан дагы ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса аалам сынагында дагы бизди кубандырып, жакшы бир ийгилик менен кайтасыз деген ишеничтебиз. Рахмат. Сиздерге да рахмат. Колдогонуңуздарга рахмат. Ар бир комментарийни окуп, сүйүнүп жатам. Жаман комментарий болбойт деп ойлойм. Сиздерге чоң рахмат.